рады видеть вас в нашем уютном теплом салоне. У нас есть все виды услуг. Работают профессиональные мастера с опытом работы. Салон «Куколка» внутри рынка. Сокулуктагы бул мал базар Союз убагынан бери элге кызмат кылат. Бул жерге бир базарда 700дөн ашык бодомал жана 2000 баштан ашык кой жандыгы келет. Бул жерге бир гана Сокулук районунан эмес, бүткүл республикадан алармандар жана сатармандар келип, ушундай ылай чыланы кечип соода кылууга мажбур. Ушерле баска метрден Жок, малдап келип менен тура жүрөт да, бөлө албайбыз. Кечеки видеолор тетиги жер да. bir жерден аягына чейин салгылар. Кече министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул жердин абалы менен таанышып, тез аранын ичинде базарды иретке келтирип, эл үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү керектигин айткан. Андан соң бул жердеги чыланын бир катмары алынып, атайын кумшагыл төгүлгөнүн көрө алабыз. Ош-Бишкек унаа жолунун боюнда жайгашкан мал базарда тиешелүү шарттын жоктугу көпчүлүктүн көптөн берки көйгөйү. Базарды чыладан тазалоо иштери кечээ түштөн кийин башталып, бүгүн дагы уланууда. Жекшембиге чейин 2 гектар аянттагы ылай кыктар чыгарылып, шагыл төгүлөт. Сокулук райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчилигине жана ошондой эле ушул базардын администрациясына тапшырмасын берди. Оңдоп түзөө иштери боюнча мал базардын администрациясы дароо базарды иретке келтирүү боюнча 6 дана техника тартып, ушул жерде чылагаларды сүрдүрүп чыгарышып, андан соң шагылдарды төгүп түзөө иштерин башташты. Ана ал түзөтүү иштери мына бүгүн 10 январда дагы улантып атат. Учурда какырап бош жаткан Крупский айыл өкмөтүндөгү бул 8 гектар аянтка заман талабына ылайык мал базар курулат. Бул жерде курулуш иштери жаз айларында толук кандуу башталышы керек. Кечээ министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров курулуш иштеринин долбоору менен таанышып, базарды эртерээк куруп бүтүү үчүн өкмөт ар тараптан колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирип, базарды ушул жылдын күз айларында пайдаланууга берүү керектигин айткан. Айта кетсек, бул базар пайдаланууга берилсе, эски базардын айланасындагы жол тыгыны сыяктуу көйгөйлөрдү чечүүгө өбөлгө болот. Бул жерге чөп сатып турган жер. Бул жерге болсо бараколук аянда. Бул ичинде да ичин баары бетондой кылып бурса мына эмелер, секциялар ичин баарын тынч, малдар. Боюнун жанында болсо изолятор, ооруган малдарды ушул жерге кирсет, ветеринарлар. Бул жерге аптекалар, ветеринар. Бул жерге 3 ворота, анан контейнерден 6 контейнер заказ бердик бул жерде. Өлкөдө жалпысынан 60тан ашык мал базар бар. Көбүнчөсү кейиштүү абалда. Акылбек Жапаров былтыр май айында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө мал базарлардын шартын жакшыртуу тапшырмасын берген. Натыйжада базарларда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, айрымдарында бодомал жана майда жандык үчүн атайын үстү жабылган жайлар даярдалган. Автандил Бактыбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.